Саламатсызбы Бактыгүл эже? Убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Саламатсыздарбы? 30 жылдык педагог катары ата-эне менен баланын байланышы тууралуу айтып берсеңиз. Мугалим менен ата-эненин бүгүнкү күндөгү байланышы өтө оор кырдаалды десем деле жаңылбайм го. Анткени мына мезгил өсүкө өзгөрдү, доор өзгөрдү дегендей. Анан бул учурда баягыреки мурдагы ата-энелер бүгүнкү күндөгү ата-энелер менен айырмасы асма менен жердей. Анткени азыркы ата-энелер бул жанагы 1990 жылдардан кийинки биздеги эгемендүүлүккө чыккандан кийинки ата-энелер болуп атат да. Мына ошол мезгилдердеги ошол 90 жылдардан кийинки мезгилдегилердин балдары болуп атат бүгүнкү ата-энелер. Анан ал мезгилде 90 жылдарда бизде коом өзгөрүп кетти, мамлекет өзгөрдү, өз алдынча эгемендүүлүк болду. Мамлекеттин өсүшүнө карата, бай өнүгүшүнө карата ар кандай тоскоолдуктар болду. Эң негизги биринчи кезекте финансылык каражат өтө элди буттан тушаган мезгил болду да. Анан көпчүлүк ата-эненин баардыгы тең ошо сыртка агылып, ошол үй бүлөсүн багууну максатын көздөп кете башташты. Ошол учурдагы ошол ата-энелерден төрөлгөн балдардын баардыгы тең чоң эненин колунда, тай эненин колунда жана жакын туугандарынын колунда калып тарбия алып чоңоюшту. Анан бул мезгил деген өтө татаалды түшүнгөн кишиге. Анткени ата-эне ошо баланын жанында болууга зарыл нерсе. Биз көпчүлүк учурда айтабыз го, бала төрөлгөндө ишеним менен төрөлөбү деп суроо берсек, кээ бир ойлошу мүмкүн. Өзү төрөлүп атса ишенимди каяктан түшүнсүн депчи. Биз ошону түшүнгөн жокпуз да. Анткени бул бала төрөлгөндө ишеним менен төрөлгөндүгү үчүн ал жанагы энеден көкүрөктүн сүтүн ачка болгондо талап кылып, немесе жаткан учурларда кайсы бир ыңгайсыз болуп калса, ошо туура эмес жаткырып койдум деп талап кылып, мына ошо өзүнүн ишеним менмин деп өзүнүн мен экендигин билгисип көрсөтө алат да. Биз качан гана ошол баланы, ошо ишеним менен төрөлүп аткан кичинекей баланы баягы чоңоюп бутунан туруп, кичине тайтайлатып, чоңойтуп баштагандан баштап эле ошонун ишенимин өлтүрүп баланын. Анан ошол учурда ошол балага карата болгон ишенимин биз тескерисинен чоңдор чөктүрүп таштайбыз да. Ишеним менен төрөлгөн баланы эле биз башка жака буруп таштап атпайбызбы тарбияга карата. Мына ошонун өзүндө эле жатпайбы ошо миграция маселеси. Анткени ал энеси, атасы баласынын жанында болгон жок да, ал чоң эне менен чоң ата тарбиялап кетти. Демек алар тарбиялап кеткенден ага эненин өзүнүн атасынын тарбиясы берилбей калды. Ал экөө да болушу керек албетте. Бирок алар деген ага кыйыр түрдө болбосо да жакын түрдө болгондо деле ал өзү эмес да. Мына ошол маселе болду да. Анан 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп коет. Ошо улам мезгил өткөн сайын ошол тарбия балага бир башкачараак коом өзгөрүп улам көтөрүлгөн сайын анан тарбия башкача болуп кете баштайт да. Жана өзгөргөн жылдарга жараша айтып атам да мен. Мисалы улам көтөрүлгөн жылдарга жараша жаңы талаптар коюлат да депчи. Мына ошентип анан балдар тирүү туруп жетимсиреп чоңоюп калышты да. Анан ошол балдарга тарбия кандай келди? Эми курсагын тойгузуп койсоң болот деген сыяктуу сырттан финансы менен каржылап турушту да. Өзүнүн негизги руханий тарбиясын бере албай калды да жан дүйнөсүндөгү. Анан ал балдар чоңойгондон кийин аларда албетте сөзсүз түрдө эркиндик менен чоңойду, бир аз болсо да ата-энеден алыс болуп калгандан кийин, тарбиядан, энеден алыс болуп калгандан кийин бир, экинчиси жок деген жаман турбайбы деп тарбияланып калды. Анткени финансыга эле көз каранды болуп калды да. Мына ошентип ошол балдардан жаралган балдарды бүгүнкү күндө биз тарбиялап жатабыз да. Биздеги ушу азыркы мезгилдеги көйгөй ушул. Анан алар ошол энеден, атадан түз тарбия алган, түз жакшынакай даанышман дейбизби, же тарбиялык дейбизби, бир акыл насаат сөздөрдү укпай калгандан кийин ал бүгүнкү күндө өзүнүн балдарына тарбияларды ар кайсы массалык маалымат каражаттарынан, кошунасынан укканынан, тууганынан укканынан деген сыяктуу. Анткени бүгүнкү күндө эң көйгөйлүү дагы бир маселе китеп окушпайт да. Ар бир үйдө китеп текчелеринде китеп жокко эсе да. Ушул маселе болуп калды деп мен ушул жактарды көрөм. Миграциянын бул бир пайдасы бул болду. Элди өз алдынча жана финансылык жактан бутунан туруп өзүн өзү тургузуп кетти. Мамлекет оор кырдаалдарда турган мезгилдерде ушу бүгүнгө чейин токтобой атат тилекке каршы. Экинчи бир ошондой пайда тапкан жерден зыян жагы да болот да. Булар руханий жан дүйнөсү жагынан бизде жылаңач балдарды коомго алып келип койдук да. Окуучуларыңыздын ата-энеси баласы тууралуу сиз менен байланышып турабы? Бул ата-энени өз алдынча чакыруудан мурда биринчи мен эми быйылтадан баштап жана жеке мектепте иштеп атам да.
Башынан бери мен мамлекеттик окуу жайларда деле, жогорку окуу жайларында деле, анан мамлекеттик мектептерде деле ошо айкалыштырып иштеп келаткан кишимин. Мен бир жумушта отуруп калганым ошо бир ел отурдум окшойт. Ушул жанагы бул Бишкек шаарында Туңгучта билим жолу деген бир чакан кыргыздардын мектеби ачылган экен. Мен башын чет элдиктердин мектебинде иштедим, көбүн. Анан аны көрдүм дагы, ош жерден баягы кыргыз мектеби ачылып калыптыр деген укканда бир четип сүйүндүк, кубандык. Анткени кыргыздын колуна дагы кичине Кудай бир май токоч берген турбайбы, өз алдынча жашап калыптыр, өзүнчө мектеп ачып калыптыр. Демек өзүнчө кыргыз билим берем деп аракет кылыптыр деген сүйүнүч бизге биринчи пайда болуп, ошо быйылдан баштап ошол мектепте иштеп келатам да. Мына аз болду, бир жылга жетет, мына боор 2 жыл айланып кетсе бир окуу жылы болуп калат да. Анан ошол аралыктарда бизде ата-энелер менен байланыш баштатан бери эле байкайбыз да. Ата-эненин байланышы мектепке карата жокко эсе. Убактысы жок көпчүлүктүн. Ошондуктан жана ата-эне көпчүлүк учурларда мектепке түртүп коюп атат да баланы. Мектепте тарбиялайт деп. Бирок мектепте макул жарым күн өтсүн. Жарым күнү өсү менен кетиши керек да. Жок дегенде ошол эки кечинде барганда дагы баласына көңүл буруу зарыл. Антпесе болбойт. Анткени мектепте баланы ата-эне жана эки тараптуу тарбиялаганга туура келет да. Эгерде үйдө көңүл бурбачы болсо ата-эне, аны жанагы социалдык тармактардагы ар түркүн тармактар тарбиялап кетип атат баланы болгону. Ал өзүңдүн балаң болбой калып атат да, тилекке каршы. Өзүңдүн тарбиялаң болбой калып атат. Мына бүгүнкү күндө эч нерсеге барбай эле бир үйгө кирип барсаң, чоңу деле, кичинеси деле, карган кемпири деле, кичинекей жаш баласы деле ар бири бирден телефонду колунда кучактап эле ошол бир өзүнчө чөйрө менен отурганын көрөсүң да. Бири-бири менен сүйлөшпөй деле калды. Керек болсо дасторкондун үстүндө ошо бири-бири менен сүйлөшпөй отурушат. Ошо телефонду көздөй кызыккан боюнча ошону карап отурушат да. Мына ушунун өзү абдан чоң жаңылыштык болуп атат да. Албетте телефонду колдонуш керек. Ал интернет айдыңы менен кир, же болбосо жана социалдык тармактарда, медиа аймактарынын баары менен тааныш бол. Анткени коом өзгөрдү. Азыр ошондой коом болду. Бирок ошого аягына чейин түшүп кетпе да. Мына ошондон кандайдыр бир баланы алыстатуунун бир жолдорун көңүл буруш керек да. Ата-энелердин мектепке карата болгон катышы абдан эле начар. Биз мындай чогулуштарда гана чогулталы деп көрөбүз. Ошо керек болсо милдеттүү түрдө чакырылган чогулушка дагы эгерде 100% деп эсептей турган болсок, ошонун 20% катышат дагы, ары жакта 80% келбей жатпайбы? Демек ошо баласынан, бул баласына карата болгон кайдыгерлик деп айтайын десең, башынан аягына чейин күндүн бүт өмүрүн жумушка арнап ийип, ошо менен будуңчаң болуп иштеп кетип аткан ата-эне болуп атат да. Ал ата-эне ошо жерге тапкан каражатын башка жакка алып барбайт, ошо баласы үчүн иштеп жүрөт да. Будай бир көйгөй маселе болуп атат да. Демек мунун өзү кандайдыр бир ошо финансыга өтө берилип кетүү дейбизби? Мен ушул жеринен караганда жанагы ислам дининдеги жана аялдарды үйгө отуруп анан бүт балдарын тарбиялаш керек деген бар го. Ошол эркини кийинчерээк түшүнүп жүрөм. Ушул бир чет эгерде ошол ата-эне жөн эле отура бербей, үйгө отуруп алып мындай өзүнүн илимин, билимин жоюп, көп китептерди окуп, анан жанагындай бүгүн онлайн курстар көп эле болуп калды. Мындай ата-энеге тарбия бере турган, кеңеш айта турган. Мына ошолорду көрүп балдарын тарбияласа деген менин ниетим чоң да. Буга эки тараптуу тарбия керек. Ата-эненин бүгүнкү күндө мектепке карата болгон катышы тилекке каршы начар. Бала сөзсүз бүткүл сабактан жакшы окушу керекпи? Бала бүткүл сабактан 5 алыш керек деген өзү таптакыр эле туура эмес. Ушунун туура эмес экендиги бүгүнкү күндө жалаң гана билим берүү тармагында эмес, баардык тармактарда көрүнө баштады да. Анткени бала деген өзүнө биринчи шык деген нерсе болот да, адамдын көкүрөгүндө. Мына Чыңгыз Айтматовдун жанагы Кылым карытар бир күн чыгармасындагы Жоломан деген каарман бар го. Ошол энесин эң акырында атып өлтүрүшү, ошол жанагы көкүрөгүндө калып калган, ал маңкурт болуп калган да. Таптакыр эч нерсени билбей калган, ал өзүнүн атын унутуп калган. Бирок ошонун эң аягында ошо энесине ок аттыруудан ички сезиминдеги шыгын ойнотушкан да, мисалы үчүн. Шык болгон анын көкүрөгүндө ал тубаса, өмүр бою жоокер болгон. Жааны туура түз ата билген киши жигит болгон. Мына ошол аркылуу энесин аттырып кетти. Эч жакка барбай элечи. Мына ушунун өзүндө шык деген нерсе жатат. Ал шык деген бул адам жүрөгүндө болот. Ошон үчүн жанагы бүгүнкү күндө көпчүлүктөр мына мусулмандар ошо биздин Кыргызстанда деле баягы ислам динине көбүрөөк басым жасап, ошо ислам динин таанып калышпадыбы? Бул пайдалуу эле нерсе, туура түшүнүү менен кабыл алсачы.
Мына ушул жерде Мухаммед пайгамбар деле айткан экен бир жериндечи. Бул адамдын жүрөгүндө бир үзүмет бар деп. Ошол үзүмет булгана турган болсо, анда бүткүл дене булганат депчи. Ошол сыяктуу ошол үзүмет жүрөк болуп атпайбы? Ашык жүрөктүн ичинде жатат да. Ошол адамдын жүрөгү, адам качан жүрөк токтогондо өлөт да. Мисалы үчүн машина мотору өлгөндө отуруп калат да, жылбай. Ошол сыяктуу нерсе да. Ашык деген ошол мотор да, жүрөк. Мына ошол шык болуш керек. Ошол шыгына жараша билимин таап беришибиз керек. Бул балам эмнеге шыктуу деп. Анан отуруп алып эле кээ бир учурларда мындайбыз да. Карганы алып барып эле бүркүт болсун деп кыйнай беребиз. Ал карга да каркылдаган боюнча эле калат. Ал эч качан бүркүт болбойт. Мына ушул жерде биз көп маани бербейбиз да. Шыгы жок бала болбойт. Болгон ата-эне ошону эртерээк байкап, шыгын ойготконго аракет кылыш керек. Ага финансы каражат деле талап кылынбайт. Ага ошону төрөгөн эненин сезимталдыгы, ошону карап отурган атанын таанып билүү даанышмандыгы эле талап кылынат. Мына ошондуктан баланы шыгы бар жакка гана кетириш керек. Бүтүндөй беш алат деген бул өзү Советтер Союзунун учурундагы система. Мындай талап. Ошо окууда немесинде багытында реформа мен ушул жерден айтат элем, бизге бүгүнкү күндө деле ошо билим берүү тармагында абдан эле чоң очойгон, башынан аягына чейин тырмактын учунан баштап чачтын учуна чейинки бир неме керек, реформа керек да. Бул ушул болбойт. Баланы жалаң бешикке окуш керек деп тарбиялоо, бул баланы жөн эле кызылдай эле кыйноодо айрым учурларда мындай да болуп калат да. Балдар деген кандайдыр бир сабактардан жакшы 5 менен башында калыптанып келет, жаттоо жолу менен алгандар да болот. Ал жаттоо жолу деген илим болбойт. Баланын көкүрөгүндө болуш керек да. Ушуну карашыбыз керек. Анан баланы жалаң бешикке оку деп кыйнабашыбыз керек. Бул катуу чоң жаңылыштык. Баланын шыгына жараша болуш керек. Ансыз деле ошол бешикке окуган балдардын баардыгын аябай жакшылап карап көрө турганда өзүнө шыктуу гана багыты болот. Ал эми калгандары кандайдыр бир жаттап барган билимдер, же болбосо башында алып койгон авторитет баалар деп айтсак, менимче тырмакчанын ичинде түшүнүктүү го дейм. Мурун алып калган баалар ошого жараша ошо баланын баасын буспайлы деп коюлуп жүргөн алдамчы куйрук калпычы баалар десем менимче жаңылышпасам керек. Эмне үчүн ата-энелер балдарын орус мектептерге окутканга аракет кылышат? Бул маселенин тамыры тетиги Советтер Союзунун учурунда жаралгандан баштап такалат деп мен эсептейм. Анткени Кыргызстан тарыхын билген киши муну дароо эле түшүнөт го. Мен өзүмдүн баягыреки окумуштуу деле эмесмин, мен академик деле эмесмин, бирок көп жылдан бери ошо сабак берип келатам кыргыз тилинен. Анан мен бул башка улуттагы балдарга деле сабак берип көрдүм. Кытайга деле берип көрдүк, түрккө деле берип көрдүк, арабка деле берип көрдүк. Кыскасы, мен ушундай окуу жайлар менен ошо тагдырго аралашып иштеп калдым да. Анан мунун негизги маселенин баардыгы ошол аркы жакта жатат. Булардын көпчүлүгү. Анткени бир кездерде бизде мураматлуу болгон Салижан Жигитов деген эми бир шумдуктуудай бир гений деп атасак деле эми туура басыр бүгүнкү күндө. Ага эле. Ушул өмүрүнүн акыркы жылдары менимче Манас түрк ачылганда ошондо иштеп жүрүп өтө окшойт да агай. Анан ушул агай айтчы, кыргызды ишендириш үчүн орусча сүйлөш керек деп. Ошол сөзгө айтат элем мен ушуну. Анткени биздеги болгон идеялар, идеологиялар ошого багыт коюп калганда орусча үйрөнүш керек, орусча билиш керек деп. Анан ошо менен жалаң орусча үйрөтүп келишти. Советтер Союзунун учурунда басымдуу көпчүлүгү Советтер Союзунун учурунда бит эле орусча окуду. Айыл жергесинде эле кыргыз мектептери болбосо, Бишкек шаарында бир эле 5-гимназия деген болгон. Мен өзүм окуп калгам ал мектептен, кыргыз мектеби. Анан калган жерлерде бит эле орусча окутууга өттү да. Анан эгемендүүлүк мезгилине келдик. Жалаң ошентип орусча сүйлөп жүрө бердик, басымдуу көбүн орусча окуттук. Анан айылдан келген балдарга орусча билмейинче окуу оор болуп калды. Ошол мезгилдерде жогорку окуу жайларында баары бир орусча окуш керек болуп калды да. Ошентип ак окуй орусча окубасам, менин балам тиги Бишкекке, анда Бишкек эмес Фрунзе болгондо. Фрунзеге барганда окуй албай калат турбайбы деп анан байкуш ата-энелер балдарын ошол эки орус тилин үйрөткөнгө аракет кылышты. Ошентип орусча келдик, анан эгемендүүлүк мезгили келди. Анан бактыга жараша 1989-жылы 23-сентябрга туура келет го дейм. Анан ошол макам алган күндөн баштап анан кыргыз тили жолго коюлуп, тартип катуу эле болуп башталды. Ошол нукта кетип баратканда мүмкүн бүгүнкү күндө ошо кыргыз тили бир топ кыйла жогорку деңгээлге көтөрүлүп калат беле. Ошо баркы баасы жагынан деп ойлойм да. Бирок тилекке каршы ошону биз албетте кыргыз
неме класстар ачылды, айрым мектептерде жанагы смешение деп атпайбызбы, аралаш мектептер болуп калды. Анан ошого кыргызча, жарымы кыргызча, жарымы орус класстар окуп калды. Андан тышкары ошо жерге кыргыз тилин үйрөтүүчү сабактар кирди. Алар тууралуу кичинекей китептер жазыла баштады, методикалык китептер кичине чакан. Анан окутуу китептери жазылды. Анан бирок тилекке каршы ошону практикалап, тереңирээк артынан түшүп, мындай үйрөтүү, өзүнчө жолго коюуну бир мындай көзөмөлгө алып, чындап катуу бир мындай чынын айтканда өкүм менен ишке ашыруу мындай солгунураак жүрдү окшойт деп эле ачык эле айтат элем мен. Ушундай эле болду, анткени өмүр бою иштеп келатпайбызбы? Анткени бүгүнкү күндө мына көчөдө орус тилин, кыргыз тили окутулуп эле жүрөт, орустар жүрөт, бирок кыргызча сүйлөгөн орусту кестиштирбейбиз го. Эми албетте тил үйрөнүү деген бул маданият. Ал орустун деле маданиятына барып такалат. Эгерде ушул жерде жашадым эле, ушул элдин бир маданиятынын бир бөлүгү экенин үйрөнүп коеюнчу десе, эгерде өзүнүн таанып билүүсү ошо орустуку деле туура болмок. Мүмкүн анын дагы ошо маданиятына келип такалат да. Аны өкүмзордук менен үйрөтпөйсүң. Бирок ошол эки мектептен окутууда терең билим алышкан жок, бир. Анан ошондон жанагы бүгүнкү күндө балдар керек болсо жанагы минтип эмне себептен сыртка чыкканда эле кыргызча сүйлөйт, кыргыз класста сыртка чыгып эле орусча сүйлөйт деген суроолор көп келет. Мунун негизгисинде мындай болуп атат да, булар керек болсо ошону жанагы кичинекей короосу бар го үйүндөгү. Эгерде жанагы кабаттуу үйдө жашагандар болсо, ошону короо деп да сүйлөй атпайбызбы, двордогу балдар менен ойнодук деп. Биз ушундай жана паразит сөздөр деп коебуз го, эки тилдин баардыгы аралашып кеткен учурдагысы. Мындай мите сөздөрдү аралаштырыпчы, тилди таза кылбай атабыз да. Мына ошондуктан бул жерде алар деле баары бир орус тилинде ойлонуп, орус тилинде сүйлөп атышат да. Ошо кыргыз класста окуп делечи. Анан ата-энелердин көбү дагы бир миграция болду деп эсептейм да. Анткени мигрант болуп кеткенден кийин биздиктердин көбү эмне болду? Жакынкы орустарга кетишти да. Орус мамлекетине коюнун ачып, ошо финансылык каражат тапканга мүмкүнчүлүк берип койгондугу үчүн ал мамлекетке ыраазычылыгын деле билдирем мен. Бирок ошол жака барганда орус тилин үйрөнүш керек турбайбы деп, ошондон жапа чегип калгандардын баардыгы балдарын кайра эле орус мектептерине берип атат да. Бирок бир нерсени түшүнгөн жок ата-эне. Биз бүгүнкү күндө мамлекеттин өнүкпөй өспөй жаткандыгынын баардыгын биз бир эле финансыга такайбыз, же болбосо бизде тынымсыз айда алмашылып турган бийлик системасына шылтайбыз, же бийликте тургандарга шылтайбыз да. Кеп анда болбой атат. Биз өзүбүздүн каада салтыбызды, үрп адатыбызды, эне тилибизди сүйбөсөк, анан бизди кайсы кудай жактырат деп мен ушуга таң калам да. Ошондуктан биз биринчи кезекте энеден төрөлгөндө биз деге мама деп төрөлбөйбүз да. Биз апа деп кыйкырып төрөлөбүз го. Ой, ошону сыйлап койчу биринчи. Мен ушуну айтат элем да. Ошондуктан балдарга биринчи кезекте өзүнүн эне тилин үйрөтүп, анан ошонун негизинде, ошонун уюткусунун негизинде чет тилин үйрөтчү болсо, канчалык синоним сөздөрдү, канчалык фразеологизмди терең үйрөнө билген бала ошонун негизинде башка тилди үйрөнсө, жена эле жанагы эркектер сөгүнгөндө атаңды осурайын дегенде эле башка тилди сүйлөгөн атпайбы? А биздикилер андай эмес да, чет тилинде ары өбөк сүйлөп атпайбы? Күнүмдүк эле аркы берки аласа бересе эле тармагында сүйлөп атат да, анда эле терең үйрөнгөн жок да. Биз ошондуктан өзүбүздүн эне тилибизди сыйлабагандыгыбыз, өзүбүздүн улут катарында ошо тилди барктабагандыгыбыз биринчи көйгөй. Мына Айтматовду алсак болот, мисалы эч жака барбай элечи. Анткени эки тилде сүйлөгөн билингибиз болгон. Балдар билингибиз болуш керек бүгүнкү күндө. Коом ошону талап кылып атат. Билсин чет тилин. Мыкты өздөштүрсүн, керек болсо 12 тил билсин, 24 тил билсин, андан да ашып кетсин. Жанагы Манас эпосундагы Ажыбай деген жигити болгон да, ошол 60 тилди билген. Мисалы үчүн Манас эпосун бүгүнкү күндө балдарга окутуш керек. Бул Манас деген кызылдай эле педагогика башынан аягына чейин. Керек болсо ошонун ичинен медицинанын түрдүү тармактары, азыркы жанагы кетанал деген дарын ошондон тапсаң болот. Манаста баары турат да, керек болсо медициналык тармакты окуткандар дагы ушуну карап окутса болмок. Манастын өзүндө эле айтылып турбайбы? Манастын жана 40 жигиттин баары эле колуна куралдар алып эле согушта жүргөн эмес. 40 40 башка аткара турган милдети, функциясы болгон. Ошонун ичиндеги ошо Ажыбай деген жигити 60тан ашык тилди билген котормочусу болгон. Эми элестеткиле, бүгүн 2 тил билип алып эле мактанып атабыз. Эми Ажыбай менен өзүбүздү салыштыралы да ушул жерде. Мына ошондуктан биринчи кезекте тилди билиш керек. Мына Айтматов атабыздын мен тилин сүйлөгөндө мен өзүм таң калчумун. Ошон үчүн жанагы орустар буга деген древний скиф деген баа берген да. Ушунчалык бир керемет сүйлөчү го. Канча чет жакта элчи болуп жүрдү. Орус тилинде китептерди жазып жүрдү. Бул кишинин китептеринин көпчүлүгү кыргыз тилине Ашим Жакыпбеков тарабынан котормо түрүндө бизге тийген да. Эмне деген ушунтук залкарлар эле. Бүгүн деле биздин уучубуз кура эмес. Көп эле адабий сонун китептер бар. Ошол адабиятты окуталы деген не бир сонун китептер бар.
Кыргыз өзүн биринчи тааныш үчүн манасты караш керек. Тилди билиш керек. Биз өзүбүздүн ары жагыбызда тилге карата болгон ниетибиз начар болуп атат. Ошого жоопкерчилигибиз начар болуп атат. Энеден төрөлгөн тилди билбейм деген эмне шумдук. Мен мунун бир мисалын мындан айтат элем. Мен ошо чет элдик окуу жайларда иштеп жүргөндө деле жанагы орус класстарга сабак бердим да. Мен көйгөйүн ошондо билдим. Мен могу орус класстарга бере турган ата-энелерге бир нерсени айтат элем. Бул жерде жана айтышат го, бала кайдыгер болуп калат экен, өзүмчүл болуп калат экен, орус класстарга берген балдар депчи. Мунун өзүнүн о кайдыгер болуп калып өзүмчүл болушунун өзүнүн бир таптакыр билгинбеген бир мен түшүндүрүп бере албаган бир мыйзамы бар экен. Өзү эле. Мен ушунда өзүм да таң калдым да ушул жерден ушул балдарды окутуп. Анткени ушунча көп чет тилдик элдер аралашкан балдарды окуттум. Ай орус биякта эле а жерде. Орус жөн эле жанында эле отурат. Кеп ошонун жанында отурган кыргыз баланын орус кыргыз тилинде кайдыгер мамиле жасагандыгы мени таң калтырды да. Анан бир чогулуш болду. Ушундай бир күндөрдүн биринде. Анан биз отчет бердик да. Ошо чет элдик окуу жайда жүргөндө. Анан ошол жерде отуруп анан мугалимдер сиздерге ушу чогулуштун аягында чоң конференция сыяктуу ата-энелердин чогулушу болду да. Сиздерге азыр суроолору бар ата-энелер кайрылат деп биздин алдыбызга өзүбүздүн ким экендигибизди жазып, жакшынакай кылып столго отургузуп тизип коюшту. Ошонун ичинен бир кыргыз менин балам кыргыз тилинде эмне болуп атат деп кайрылган жок. Ишенсеңиздер, Кытай келбеди мага. Кыргыз тилинде балам жакшыбы, кандай, жылап атабы, аракеттер барбы деп. Ошол Кытай жигиттин энеси сөздүк дептер ачып берип койгон. Ошого күндө деп сөздүктөрдү жазып келип, жаттап келип мага айтып берчи. Булар керек болсо эң акырында Google'дан, интернеттен кирип кантип которсо болот экен дегенди чет элдиктер берди. Ошол эле класста 5-чи эле класстын балдары. Ошол класста отурат 5-6 балдар да булар. Түрк бала, накта түрк бала, Салих деген. Турциядан келген, тетиги Анталиянын баласы. Ошол кыргызча шумдук сүйлөйт да. Салиха 5 коем, тиги кыргыз балага 4 коем, жанындагыларгачы. Себеп Салих аны ушунчалык жакшы жоопкерчилик менен түшүнүп билип келип атпайбы? Сүйлөсөң шумдук сүйлөп берет. Биз өзүбүз кыргыздар ошо тилибизге кайдыгер мамиле жасап жатабыз, ачыгы. Өзүбүздө болуп атат кеп. Анткени өзүңдө турат бир айып, кимди карайсың, ырыс айып дейт. Аны башкадан көрүүнүн кажети жок. Биз ошондон деле мамлекет өспөй атабы дейм. Энемди чанбасам эмне көсөм? Атамды кадырлабасам эмнеге жогурлайм? Ал көйгөй башка жерде эмес. Ушунда. Мен ушундай түшүнөт элем. Ошон үчүн ата-энелер эң биринчи кезекте эмне болгон күндө дагы эне тилин түшүндүрүп үйрөт. Жок, өзүңүз анча жакшы билбейсизби? Кыргызча жакшынакай болгон жомок китептер толтура чыктасыр. Түрлөрү бар. Окута бергиле, алгыла, ырлардан жаттаткыла. Өзүңдүн жүрөгүң кубанат. Мен кыргыз тилчи мугалим катарында гана айткан жерим жок. Чындагандачы. Ал мугалимдин деле кийин өзүнүн таап жашап кете турган жактары бар. Ал ушу менен гана чектелген жокпуз да. Демек, кыргызча китептерди окутуу менен балдарга кыргыз тилин үйрөтө алабыз. Ушуга бир мисал айтат элем. Мен жаш келсим. Ошондо Борбор шаарыбызда 36 деген орто мектеп бар болчу. Мен өзүмдүн эмгек жолумду мугалимдик чыйырды. Ошол жерден баштагам. Анан ошол жерде жүрсөм эле бизде бир эле мударис бар да. Азырчы. Исаев деген агай бар. Мына ушул агай бүгүнкү күндө ошо түрктөрдө иштейт ушул агай да. Ошондо БГУда иштечи бул киши. Жана гуманитардык университет болчу. Анан азыр жүрөткө жакшы окуу жай го бу деле. Анан ушул жерде Хусейин Исаев агай иштейт. Баласын эң кичүү баласын окутту. 5-чи класс кези Абдырайга сабак берип жүрөм. Эгер ушундан көрүп калса эле жакшы болмок Абдырай. Абдырай жакшы жигит болчу. Анан сабак берип жүрсөм эле орусча эле сүйлөй берет, орусча эле сүйлөп ойной берет. Анан ай Абдырай, мен эми жашмын да жүрөк курчту. Эмнеге окубайсың сен? Десем эле дворго чыксам балдардын баары орусча сүйлөп атпайбы деп эле болбойт да. Анан ошентип жүрүп Абдырайга 4 койдум. Ал курса башталгыч класста 5 менен келген бала экен да. Анан эле кийин ушу Абдырайды окутсун дедим. Ушу апасы да финансылык жана техникум бар го, ошондо сабак бере турган эле. Анан десем эле бир күн ата-энесин чакыртып келиптир агай. Анан келип эле агайдын энеси мага жолуккан жок. Баягы 2 эле кабат мектеп эле бул мектеп Манастырктын артында турат, азыр 69-чу мектептин филиалы ошол мектеп. Анан агай чоң сумкасын көтөрүп алып жүргөн экен. Мугалимдер ушундай чоң сумка, чоң бүгүнкү күндө аныбыз ноутбук айланып, ушундай мезгил болбодубу? Анан сумканы сүйрөп эле келип кетип бараптыр. Анан эле агай мага жолуккан жок да дедим. Анан баягы мага сабак берген эмес. Кусеев сайынагы неме Исаев Кусейин агай ушул экен деп тааны койдум сыртынан. Анан эле
кетти, анан бала окуйт жакында деп кетти, сиздикин укту деп эле коюшту. Эми ушу агайдын аябай маданияттуулугун ушундан билбейсиздерби? Мага деле жолуккан жок, жакшынакай эле келип эле билип кетти. Анан кийин эле абдырай окуй баштады. Балам, кантип сүйлөп атасың? Жана Касымалы Жантөшевдин Каныбек деген 2 китеп романы бүгүнкү күндө мектеп программасында жанагы жаңы китеп чыкпагандыктын кесепетинен 2 класста жүрөт бул. Бирөө 9, бирөө 10. Ошол китептин экөө 2 чоң китеп. Аны керек болсо чоңдор окугусу келбей качат. Эми аябай классикалык жакшы китеп. Ушуну да окуп койсо болот. Ошол оку деп окутуп коюптур. Анан Кудай бар калп айткан менен болобу? Жашмын да, ичимде менттим, мударисмин, окумуштуумун десе эле боло берет экен да. Ушу кантип кичинекей балага ошол китепти окутуп коет деп. Кийин көрсө, кыргыздын нукура сөздөрүнүн баардыгы, лексикасынын баардыгы ошол китептин ичинде жаткан экен да. Не бир ушундук китеп экен да, гүл. Жөн эле жайнаган гүл экен да, эгерде гүлгө салыштырсакчы. Мына ошону улам кайра бала окуй берип, тили жагат деп алыптыр да, көрсө ал практик мугалим экен да, эң бир чоң. Мен ошо кишиге жолуккан жокмун, кийин бирок ошо ыраазычылыгымды айтам, мен үчүн бир чоң сабак болуп кетти. Ошо кишинин ошол мамилеси. Ошон үчүн бала эч качан окумайынча чет тилин окуш үчүн деле кайра окуп, кайра жаттайт го. Окуш керек эне тилин. Көп китептерди окутуп коюш керек, анын эч кандай зыяны тийбейт. Кыргыз көрсөтүүлөрүн көрсөтүшсүн жакшынакай. Мына бүгүнкү күндө турат го жакшынакай. Баластан дегенди ачып коюшту, аракет кылып. Дагы жана башкалар эле жүрүп атат, аракеттенип атышат. Эмне үчүн карабайт? Ниет жок да. Мен ушуну айтат элем да. Орус тилинде билим алуу баланын психологиясына кандай таасир этет? Туура эмес. Биринчи эле кезекте кесел айтмакмын. Накта тимеде тамырынан беричи. Анткени мунун бир мисалы катарында эле муну алсак болот да. Ойлонуу биринчи кезекте адамдачы бир нерсени айтаардан мурда, бир нерсени ишке ашыраардан мурда идея пайда болот. Ошол идеядан келип текст түзүлүп анан тема чыгып атпайбы? Ошол тексттин өзү да эмес, тилекке каршы темасы барып, жана идея барып тема болуп атпайбы? Анын жан дүйнөсүндөгү болгон идеясы ошол орус болуп калды да. Аны эми кыргыз кыла албайсың. Бирок ошол жараткан Алла Таала сүйүп турган, кыргыз кылып жаратып койгон адамды оруска айландырып коюштун өзү канчалык деңгээлде тарасанын ташына салсаң күнөө экендигин адам өзү үйрөнүп алса болот. Анан мен эле барайын, макул. Ушундай жан дүйнөмдөн бери бүт ушундай орус болуп кеттим деп коеюн. Анан мен ушу кебетем менен эле Аня деп эч ким атабайт эч качан. Ушуну түшүнүшсө болмок да. Эгерде менин атым Анаркүл боюнча ошол боюнча эле калам, мен ал башка улутка эч качан ошол улут болуп кошулуп кетпейм. Бул өтө чоң көйгөй. Ошон үчүн жанагыраке Төрөкул Айтматов деген сыяктуулар окутту да балдарын орус тилинде эле башында. Бирок кыргыз тилинде кош окутуп туруп тарбиялашканда. Бүгүнкү күндө мен кээде кулагыма сүйүнүп калам. Жана бийлик башына барып аткан айрым бир элита жигиттер ошо кыргызча окутуп атышат деп. Мисалы кыргызча окуткан эмне үчүн чыкпай калган жокпу? Кыргызча тилим эгерде жалаң эле ошо башка орус тилинде же башка тил менен чыгып кетет десек, дүйнөгө таанылып кетет десек. Анда жана Айсулуу Тыныбекова деген ал күрөш менен таанылууга, ал тил менен таанылган жок кой. Эмне мындай ата-энелер эмнеге түшүнбөйт деп мен ошого таң калам да. Дүйнөгө таанылыш үчүн Айтматов деген орус тили менен таанылып кетти деп атат. Ал кеп анда жаткан жок. Ал өзүнүн тилин накта сүйө билгендиктен, ошончолук деңгээлде жазгандыктан анын которулушу да ошондой деңгээлде чыкты да. Ошон үчүн таанылып кетти да. Аны менимче ошол өтө катачылык. Мен бир гана нерсени айттым. Менде бир келиним бар. Мага мындай деп суроо берди. Балдар чоңоюп келатат, өзү чечет го. Мен балдарымды кыргыз класска берсем же орус класска берсемби? Анткени мен өзүм Нарындан окудум, орус класста, Нарында. Бирок менин орус класста окуганым менен биздики баягы күнүмдүк коомдук турмуштагы бытовой речь деп коебуз го. Ошол гана болуп калды да, эже. Анан мен жанагыраке ушунчалык деңгээлде аралашып эл менен иштеп кетейин десем, кээ бир жерлерде ошо орус тили тоскоолдук кылып коет экен. Анан мен балдарымды кыргыз класска берсем, орус класска берсем деп ойлонуп жүрөм дегенде мен бир гана минтип жооп бердим. Эгерде менин балам келечектүү түрдө ыймандуу болуп, ныкта кыргызды таанып, анан мени да таанып, эң негизгиси өмүрүнүн акырына чейин мени сүйүп, мени багып, менин карлыгымды сыйлап өткөрүп жибереби десең, кыргыз класска бер деп эле айттым. Жок, мага кереги жок, өсүм менен өсүм карып калам, кийин өсүмдө өсүм камсыз калам, балам анчайын өсүн жолу менен өсү кетсин, мен деле өтө мындай аягына чейин багып, мени карап калсын, мага байланып калсын дебесең, бере бер каалаган классыңа деп эле жооп бердим. Мен ушундай түшүнгөм, анткени мен ошол орус класстарда да иштедим да. Мен айтып атпаймын балдар, мен муну деген чечип
кандайдыр бир мындай жана неписаний законы деген бар го, ушундай бир көзгө көрүнбөгөн бир өзүнүн чеги бар экен. Таза ошол тилде окутуп салышты. Ойлонуш керек. Кайсы элди көрдүңүздөр эле, мен ушуга эле таң калам. Негизичи ошол элде туруп, биринчи кезекте өзүнүн тилин мыкты үйрөтүп туруп, анан башка чет өлкөлөрдө, андан кийин башка тилди үйрөтүп, башка жака жиберет да, кайсы элди көрдүңөр эле, биринчи башка тилди үйрөтүп турган, четке чыгарып ийген баласынчы. Биз тепкинин баарын ушундан көрүп атабыз да. Анан кайсы элди көргөнбүз? Эки киши отуруп алып бири-бири менен орусча сүйлөшкөн, өздөрү кыргыз. Бизди көргөнбүз. Бул уникалдуулук эмес да. Бул мындайча айтканда эле апендичиликте эмес, апенди деген жакшы карман болгон. Ал жаркырап жайнап күлгөн, күлкүгө аралашкан. Бул эми мындай орой айтканда акмакчылык эле болуп калат да. Маегибиздин соңунда ата-энелерге кандай сунуш айтасыз? Ата-энелерге айта турган аябай чоң көйгөй бүгүнкү күндө ата-эне жана мугалим деген эки тараптагы бир душман пайда болуп аткандай мени коркутат. Анткени массалык маалымат каражаттары бар. Анан жанагы интернет айылында Facebook деген бар го. Facebookка көбүнө эле жаш өтүп калгандар отурат да. Анан мына ошол жерге отуруп алышып, анан ата-энелер менен мугалимдердин ортосунда бир уруш. Жөн эле абысындарын айтышып биякта калып калат. Ызылдап атышат да ушул жердечи. Ушундай бир өзүнчө бир бизге бир көрүнбөгөн бир чек пайда болду деп калам кээдечи. Эки тарапты ушундай бир бири-бирине карама каршы койгон. Биз ошого барбашыбыз керек. Мен ата-энелерге айтат элем. Балаңардан мындай ар дайым мектепке барасыңарбы, колуңардан келишинче же жазып жибересиңерби желинде кат түрүндөчү. Ошол мугалим менен байланыш түзгүлө, сөзсүз түрдө байланыш түзгүлө, мектептен колуңарды үзбөгүлө. Анткени мектеп эмне кылып атат, аны менен да байланышта болуп турушуңар керек. Анан эгерде ошол мектепке каттабасаңар, бала бакчага каттабасаңар, эми бала бакчага баланы алыш үчүн барасыңар. Бирок анын дагы жана тарбияланып жаткандыгы тууралуу көңүл бурбайсыздар. Буга да көңүл буруш керек бүгүнкү күндө. Анан жеке мектептер ачылып атат, анан жанагы мамлекеттик мектептерде экөөнүн ортосунда бүгүн эки көз караш менен жүргөндөр да болуп атат. Мамлекеттик мектептерди колдоп, анан жеке мектептерде көбүнө эле тыйынга берилип кеткен мугалимдер жүрөт деген сыяктуучу. Анткени мага да ушундай кээде бир тамашалап сүйлөп калышат сөз арасында. Мен мындай чогулган жыйындарда болуп калам да, ошол кимдер болбосо дагы ошолордун тыйынына кызыгып, мамлекеттик окуу жайларга жолгон келбей калды го деген суроолорду көп угам да. Жок, андай эмес. Кыргыз колунан келсе ушундай мамлекеттик окуу жайлар, жеке окуу жайларды ачсын. Ошонун кичинекей чакан кичинекей төлөмдөрдү койсун. Ошого балаңызды бериңиз, ошо менен катташыңыз. Мамлекеттик мектепке да барыңыз. Мамлекеттик мектептин көйгөйү менен таанышыңыз. Мугалим менен жакындан таанышыңыз. Мугалим эч качан балан жаман болсун дебейт. Өсөстүрүп аткан гүлдө эле чирип калсын деп эле туура эмес ысык сууну кантип күйбөйсүң? Же болбосо мөлтүрө турганчы. Мугалим эч качан айтпайт. Мугалимдин бир кызык жери бул кээде деген мугалим дагы бир мындай эми апенди деп айтсам да болбойт го, бир кандайдыр бир кызыктай адам да. Бул өзүнөн чыккан бала чыгат. Анан керек болсо кээ бирде каражаты кеңири дагы бала чыгат. Ошо мугалим үй сатып берип кое турган деңгээлдеги балдар деле чыгат. Бирок мугалим бай кичинекей үйүндө эле оокат кыла берет. Анан бирок баланы ошо телевизордон көрөбү, каяктан көрөбү, даңкын угабы, ушуну мен окуткам деп эле көкүрөгүн койгула эле, сүйүнүп эле, ошонун эле айдыгы менен эле жашай берет. Мына ошон үчүн ал мугалим. Ошон үчүн мугалимди мындай сыйлоо менен, мугалимди түшүнүү менен кабыл алып, ата-эне менен мугалим бүгүнкү күндө биригиш керек. Ошондон бизде коомдон ошондо жанагы баарыбызды капа кылбай турган, мен сыймыктана турган мугалим катарында, сиз өзүңүз үйүңүзгө отуруп тынч, жүрөгүңүз тынч боло турган, келечекте мени бага турган, кийин карып калсам каарылыгымды жакшынакай өткөрө турган балам бар деп отурасыздар. Мына ошону мен көп айтат элем.